Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынан сатыла турган Широкийдин небересин көрсөтүп беребиз. Бул Фориктин баласы. Форик Кара Балтада Альмир деген байкенин короосунан чыккан. Билесиз, ошол короодо турат. Мунугу өзү Альмир байкенин короосунан чыккан. Тагыраак айтканда, Широкийдин баласы Форикти Альмир байке Тимур байкеден канттагы алып кетет. Короонон барып, ушу Фориктин баласы туулат. Андан ушул Фориктин баласыны алып мынау короодо 2 жыл иштетет. Бул 2021-жылы туулган 3,5 жаштагы кочкор. 2 тиш мезгилинде алат дагы 2 жыл колдонот. Буюрса быйыл кайрадан сатыкка койду. Ошондо Тимуровский линия деп койсоңуздар болот. Же Широкийдин небереси. Форик Широкийдин эң жакшы балдарынын бири болгон. Азыр дагы бар, билесиздер. Ошол Форикти билгендер болсо, Фориктин баласы сатылат. Кочкорду карап коюңуздар. Кулагы 20, бою под метр. Мүнөзү бар кочкор. Буттарын, жиликтерин бир четтен карап коюңуздар. Кууту кандай байке? Кууту. Мүнөзү бар кочкорлор жакшы куйт. Кууту жеңилби? Мына ушул жерде 200гө жакын койдо жүргөн, Азыр те койлор поляда экен, ушунун биринчи кыздары 2 тиш болуп калыптыр. Эгер мен ошо поляга бара алсам, анда алыстан тартып кыздарын көрсөтүп коем. Мойнунун жоондугуну байкадыңыздар. Биринчи кезекте баштайлы, мына мойын жоон узун, астыңкы төштөрү бийик. Мына астыңкы төш чыгып турат, мына астыңкы далдары бийик. Жүнү болсо щетка көрүп турасыздар, пух жок. Буттары болсо жоон, аркаңкы лапалары олтурган эмес. Курсактары бачкообразный, мына буганыкындай чоң болуп турат, ичке эмес. Азыр өтө да семиз эмес, ортодон жокорку семиздикте. Апарып койсоңуздар, буйруса куутка даяр экен. Быйыл коюлбады, байке? Кошула эле экен. Разрез четкий разрез. Кулагынын формалары да жакшы. Костяшный, анан Широкий линия, атасынын Тимур байкеден алган ушул кочкордун. Эгер канга, костякка карайм десеңиздер, анда көрүңүздөр жүндүн тазалыгына. Мынагы жүндө көрүп коюңуздар, мына щетка, пух жок. Буйруса. Анан бул кочкордун баасыны 150 000 сомго койду байкелер, Мындай көтөрө турган эле баа. Чындап коюңуздар болсо, мен кийинкиге ушул Широкийдин тукумунан ургач калтырат элем десеңиздер, анда апарып коюңуздар дагы ургачылардын кийинки маткага алып келиңиздер. Эми анын артыкчылыгы кандай? Эгер ушундай кочкордун кыздарын алып калсаңыздар, буйруса, кийин кандай кочкор алып келсеңиздер дагы жакшыраак козу түшкөнгө мүмкүнчүлүк көп деген нерсе. Ана Широкийге жакын кан десек болот. Кочкор куутка даяр экен, көрүнүп турат. Ден соолуктары жакшы. Бул Кызыл Аскерде турат байкелер. Кызыл Аскердин ылдый жагында. Кудай бергендин ылдый түшүп келсеңиздер, бычканын жээгинде. Мына экран астында номерлерге чалып, сүйлөшүп, телефондон соода кылсаңыздар дагы болот. Же келип көрөм десеңиздер, ушул Кудай бергенден ылдый карап келе бересиздер. Ушул жакта эс тосуп алып өзү көрсөтөт. Муну азыр бош коюп жиберсек, поляга кетип калат. Негизинен кочкор издегендер болсо түшүнүңүздөр, Кочкордун куйругу өтө чоң эмес. 3,5 жаш эң күчтүү мезгили, чынын айтканда акыйкатта өтө күчтүү мезгили. Жаштыгы дагы бар. Күчүнө толгон мезгили. Куйруктары да 3,5 толгону менен формасы жакшы, четкий разрез. Бул куракка жеткенде көп кочкордун куйругунун формасы бузулат. Негизи көбүнүн куйругу 2 тишинде сонун болот. Акырын бузулуп баштайт. Мынагы баштын формасы дагы аябай жанынан көрсөңүздөр чоң, мына баш. Кулагы 20 дейт, менимче 20 же минимум чыгат да, 20 чандан узун. Мен метрим жок жанымда, болсо өлчөп коет элек. Метр бар жок байке? Эгер азыр метр болчу болсо, алып келип көрсөтөбүз. Өлчөп берип коем. Бою под метр деди, 95 плюс. Эми көрүнүп турат, Мына мынагу жери эми 40 сөзүнүн ачыгы бар го. Мына коюп коюңуз эле, ушундай. Мына бою, Кыскасы көрүнүңүздөр, 90 тетиги 100. Под метр. Мына жер 40, мына туяğı çöküp турат.
Эми выставкада өлчөгөндөй кыла албайбыз, конечно, анын аягы жок. Бирок примерно көрүп коюңуздар мына. Кочкор. Кулагын да бир көрсөтүп коеюн. Чоң метр экен, сиз кармап туруң. Кулагы 20 экен. Чамалап көрсөттүк, кыска кулак эмес. Көрдүңүздөр, ушу кочкорго кызыккандар болсо экран астынан номерлерге чалып байланыша бересиздер. Мына поляга келдик. Энелери чарба койлор. Кыздары примерно мына эки тиштерме. Көрдүңүздөр, мына жалбырак жеп аткан. Эки тиш болуп калган. Мына экөө катар, мына үчөө. 1 2 3. Мыналар. Энелери мына чарба койлор экен. Мына кыздар, Мына ушулар. Энелери монда койлор экен, мына кыздар. Ошо кочкордон түшкөн. Мына кыздар. Эки тиштер да ушулар. Мыналар. Көрдүңүздөр, мына бул ногу мына эки тиштер. Ушунун кыздар экен. Мыналарбы? Биринчи туут болот ушулар, Мына, көрдүңүздөр 1 2 3. Эски чарба койлор мыналар экен, мына. Көбүнчө мына кара койлор экен. Касы мына эки тиштер экен да. Эки тиштер менен быйылкы мына козулар. Мыналар көрдүңүздөр, быйылкылар мына. Мына көрдүңүздөр, быйылкы козулар. Энелери мына койлор экен. Чарбалар. Каралардан да кызыл туудуруп аттыбы? Мыналар. Мына койлор. Басынан ушундай койлор экен да байкелер. Касы энелерин түшүндүңүздөр, кыздардын түшүндүңүздөр. Мына чарба коюңуздарды улучшение кылам. Анан мондай ургачлар түшсө алып калам. Дальше иштетем дегендер болсо көрүңүздөр. Кыскасы мына жаштар менен жаш чоң койлордун айырмасы чоң, Мына быйылкылардан мыктылардын бири оранжевый бирка.